Саламатсыңарбы спорттун сүйүүчүлөрү, биз азыр талай көз программабызды кайрадан жандырып баштадык. Мен азыр Таласка барып, Таластын көкбөрү турнирин тартам. Мелдеште ал жакта биздин кыргыз чабандештери кандай ойнойт, ошону биз силерге чагылдырабыз. Жана кыскача маалымат берип кетсек, бул жөнөкөй турнир эмес. Бул ошондо көчмөндөр оюнуна карата отборочный турнир экен, Талас областындагы. Дагы ушул оюндарды биздин Азамат тартып келет. Ал менен болсо бүгүн жана эртең АФЛ лигасын, мини-футбол боюнча любительский лиганы, андан тышкары ВФ федерациясынын президенти менен маекти тартып келем буюрса. Сага да ийгилик, анда Сага дагы. Давай. Сегодня у нас в гостях представитель оргкомитета АФЛ Гапаров Рустам. Добрый уже вечер, получается, почти вечер. Как вот, у меня первый к вам вопрос, получается, насчет лиги АФЛ, про создание АФЛ. Создание АФЛ. Ну, сам момент создания совпал с тем, что вот эти поля, именно футбольный центр «Футболистан», ну, был, как бы так сказать, центром развития именно любительского футбола, именно еще со времени, когда здесь начинала свою деятельность футлига. Потом это все плавно перешло в бизнес-лигу, и в тот момент, когда бизнес-лига отказалась от этих полей и перешли на национальный футбольный центр, большинство команд, представители команд, капитаны и менеджеры решили здесь остаться, потому что нам интересен формат именно здесь, ширина полей, размер ворот и местонахождение именно этого центра. Очень удобно, инфраструктура, то есть здесь легко уехать, легко приехать, есть точки питания. Ну и плюс всем нравится это здесь именно играть. И на общем собрании представителей, капитанов и менеджеров было принято решение организовать свой турнир. Не под чьей-то, скажем так, организаторской крышей, а именно самоорганизоваться, выбрать членов оргкомитета и создать свой турнир. С теми правилами, которые устраивают именно любительский футбол, то есть ограниченное количество профессиональных футболистов. Меценат мини-футбольный, а также основатель команды VIP 4 девятки Джумабаев Ахмед. Здравствуйте. Для начала хотелось бы у вас спросить, как у вас появилась идея основать команду? Ну, изначально бегали просто во дворе. Во дворе бегали, играли, потом зашли на поле, ни в какие турниры не заходили. Потом нас уже пригласили, сказали, давайте побегайте, попробуйте. Ну, решили попробовать. Начало получаться, начали с 4-го дивизиона. Прямо изначально шли 4-й, Основательно, да? Да. Формы экипы такой прям не было, не знали, какими мячами играть. Изначально вообще все было на нуле. Потом потихоньку с опытом приходит, и начали уже набирать, и опыт начал набираться, и игровую форму, и начали уже одевать ребят. Ну, я думаю, что ребята заслужили. В прошлом году, если я не ошибаюсь, в вашей команде был такой футзалист известный Эмиль Канетов. Капитан сборной Кыргызстана. До него у нас играл игрок Ожского Алая, Ирем, сейчас за Ирем он играет. Это Максат Алимов, да, тоже это. Великолепный нападающий. Сегодня мы взяли на нашу игру первая игра, это профик у нас бегает, это Карим. Но мы посмотрим, как он себя покажет, еще пока не знаю. На трёпку вроде бы. Да. И такой вопрос, а как вот именно профессиональный футболист влияет на других простых ребят? Конечно. Первое, это спокойствие. Есть такое понятие в футболе, это мандраж. Ну, у многих молодых игроков на тренировке они показывают другую игру, на игре другую игру. Мандраж присутствует, конечно, против сильных соперников. Сегодня у нас Явленкина команда, да. Молбулак это фавориты, поэтому, конечно, многие ребята нервничают.
задача профика — это, во-первых, успокоить игру. Во-вторых, хороший пас, ну и тащить команду, я так считаю. Руслан Жаманакович, менде сизге эң алгачкы суроом, дагы эми ушул ВЭФ жөнүндө тартып баштаган соң, ВЭФтин тарыхы жөнүндө айтып кетсеңиз. Негизи ВЭФтин тарыхы бул 25-30 жылдан ашуун болуп калды. Баягы айта кетчү нерсе бул аябагандай баягы тарыхы чоң спорт да, бул улуттук спорт болгондун арында. Жанын 2014-жылы ошол именно улуттук спортту кулатууну түптөгөн ошону ойлоп тапкан десек, баягы Темир Муканович, баягы раматылык биздин агайыбыз ушу мага сунуш кылып, жана ошондой эле ошол агайыбыздын баягы учениги деп койсок, Эмиль Токтогонов азыркыча мен федерациянын вице-президенти ушул кулат эртаймашты бүткүл дүйнөлүк статусун киргизип, ушул дүйнө жүзүнө тааныталы улуттук спорт катары деп сунуш түзүп, ошо 2014 жылдан бери, андан бери 3,5 жыл өтүп калды. Негизи ушул кулатуу эртаймаш бул элдик мындай кандай десем, улуттук спорт кыргыз элинин. Анан ушул улуттук спортко сиз мен түшүнгөн боюнча ММА'дин кандайдыр бир правиласын киргизип өттүңүз, ошондо бир гибрид чыкты. Демек бул эксклюзивный продукт десек болот экен да, Кыргызстанда. Бул жөнүндө айта кетсек, көрүлүп айтып калышат. Эми силер улуттук спорт деп коесуңар, бирок эми баягы эле UFC'ден айырмаңар эмне? Жөн эле улуттук спорт деп силер ат коюп алдыңар өзүңөргө деп баягы көп айтып калышат. Мен түшүндүрүп кетет элем. Биринчиден бул спорт негизи кулатуу UFC'ге чейин пайда болгон спорт. Кулатуу эртаймашыбыз бүт правилаларыбызды, баягы эрежелерибизди ушу дүйнөлүк стандартты келтирип, бизге мисалы биздин турнирибизге Бразилия, Америка, Мексика каяктан гана келишмейт. Африка мамлекеттери, Европа мамлекеттеринен бери келип катышат. Ошолорго түшүнүктүү болуш үчүн. Жаңылышпасам, өткөн событиядан баштап, өткөн турнирден баштап чыканак менен уруу дагы киргизилиптир. Ошол боюнча айтып кетсеңиз, эмне себептен киргиздиңиз? Чыканак менен уруу ыкмасы негизи бул азыркы дүйнөлүк практикада эң чоң промоушен федерацияларда колдонулуп келет. Бирок мен буга чейин бул аябай баягы травма жаракатка көп алып келчү баягы уруу ыкмасы деп туруп мен макулдугумду белбей келчү элем. Ошондой эле айтып кетчү бул каяктан пайда болду дегенде, биздин белгилүү чемпионубуз Самат Эмилбеков аттуу спортчубуз бир жолу баягы Всемирный бойцовский клуб Ахматтын турнирине барып катышып, бир өтө күчтүү чечен мушкер менен мушташкандан кийин баягы чечендик мушкер чыканак менен уруп келгенде баягы просто-напросто айтылгандай защитасы жок экен да. Практикада колдонулбагандан кийин булар көнүптүр. Кандай гана азыркыга чейин мен макулдугумду берип, эрежесин чыканак менен уруу ыкмалары болот деген учурда дагы чыканак менен көп урушпайт. Анан жана ушул мага кызыктуу болгон ВЭФ федерациясынын структурасы да. Сиз айтып өткөн ВЭФ Selection, ВЭФ Amateur деген бар экен. Ушул жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Чындап келгенде көп суроо берип калышат. Эмнеге силер чанжыратып эле Selection, Pro Fight, Amateur, анан Global деп койдуңар деп айтканда мындай жооп берет элем. Күнү түнү иштешет, тренировка кылышат. Бирок чыкканга жер жок болуп калды. Анан баягы мен да ой кеттим, канчалык практика көп болсо, ошончолук спортчунун негизи баягы ортосун чувство боя деген болот. Ошонун баары ошончолук көбүрөөк, ошончолук мушкерибиз күчтүү болуп калат да. Биз англисче ат коюуга туура келет, анткени биз ар бир өткөзүп аткан турнирибиз, мисалы любительский болобу, Selection Global'дар болобу, бүт Америкада жана Шердок аттуу порталда, мисалы Кыргызстанда ушу күнү саат ушунчада ушу жерде любительский турнир өтүп туруп, заранее баягы афиша берилет да. И даже в свою очередь
любительский турнирлерди биз ушу Америкага результаттарын жөнөтүп турабыз. Глобалды өткөзүш аябай эле мындай финансы жактан кыйын эле иш болуш керек да, анткени чоң событие чындап келгенде. Анан мамлекет жардам береби сиздерге? Мамлекеттин негизи жардам берилет. Бул негизи эми айтып кетсем, жылына 1 миллион сомдой негизи бөлүнөт да. Анан көбүнчө бул баягы любительский турнирлерге көбүнчө каражатын жумшайбыз, бирок биздин бир эле турнир өткөзгөнүбүз бул деген бир 2 же 3 миллион сомду сарптап коет да. Эми азыр келе жаткан 6 март күнү өтө турган ошол ВФ эң мындай эң ири жана өзүңүздөр айткандай грандиозный событие жөнүндө пикир алышып кетсек. 6 март жөнүндө айтып кетчү болсок, бул эң биринчиден бул өзүбүз күтүп жаткан турнир болуп атат. Баягы силер айткандай Проценко менен Тилек Жээнбековдун бул Кыргызстан күтүп атат. 6 мартта мен ойлойм өтө бир кызыктуу беттештер болот. ВФТ бүткүл дүйнө кулап таймаш федерациясы, англисче айтканда World Таймаш Federation федерациясы пайда болгондой 3 жыл мурун эл кандай кабыл алды дегенде мен ойлойм, элге бул өтө чоң жаңылык болду. Анткенде Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй, болуп өтпөгөндөй, аябында жогорку деңгээлде биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы ММА боюнча турнирлерди өткөзүп, бул кыргызстандыктар үчүн жакшы бир эсинде калчу турнирлердин бири болуп калды десем жаңылышпайт болушум керек. Азыркы кезекте ММАдын Кыргызстанда абалы аябагандай бат өнүгүп жаткан спорттордун бири десем туура болуш керек. Анткени азыркы кезекте Орто Азияда кыргызстандык ММА эң алдыңкы орунда туруп, ар бир статистикада жана ар бир чоң турнир өтүп жатканда комментаторлордун сөзүнөн угуп билсек болот. ВФТын мушкери болуш үчүн эң биринчиден рингке 8 бурчтукка чыккандан коркпош керек. Өзүң жакшы машыккан профессионалдуу спортчу болушуң керек. Ошондо гана ВФТын командасында, ВФТын турнирлеринде катышууга мүмкүнчүлүк болот. ВФ 4 жылда аябында чоң жетишкендиктерге жетсем турат болуш керек. Анткени 4 жылда биз 49 ирет эл аралык турнир өткөзүп, Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүнүн ар тарап мамлекеттеринде кулап таймашты улуттук спорт кылып таанытып, азыркы кезекте Орто Азияда эң мыкты федерациянын бири болуп саналабыз азыркы кезекте. ВФТын келечегин мен ойлойм, дүйнө жүзүндөгү бизге окшогон промоушендердин эң мыкты 5-ине киребиз деп чоң ишеничим бар. Саламатсыңар достор, бүгүн Спорт KG долбоору Талас облусунда мына азыр командалар чыгып атышат. Азыр улакты башташат. 8 команда ойнойт. 15 мүнөттө.
конокто Талас Бегалиев, Талас облусунун Көкбөрү федерациясы боюнча федерациясынын президенти. Талас мырза, бүгүнкү оюн тууралуу айтып берсеңиз, бул эмне оюн, эмненин негизинде өтүп атат? Бул жыл эле өтүүчү өзүбүздүн областтын биринчилиги бул Талас районунун кезеги келди. Бул чечүүчү эң акыркы турнирибиз. Бүгүнкү турнирдин жыйынтыгы менен биз ынтымак командасына 12 баланы тандап, элдин Талас элибиздин алдында бата алып, Кудай буйрса Бишкекке аттанабыз Норус турнирине. Негизи эле ушул ойноп жаткан командалар көчмөндөр оюнуна барып калышы мүмкүнбү? Жылдагыдай эле Норус, анан 9-май турнирдин жыйынтыгы менен уткан команда Кыргызстан курама командасын төптөйт. Кудайым буйрса ошо 50% ушул уткан команда түзөт. Ийгиликке жетсек, Кудайым буйрса толук мүмкүн көчмөндөргө ушул биздин жигиттер ойноп калышы мүмкүн. Талас мырзанан бизди көрөрмандарды бизди кызыктырган бир суроо бар. Ошол көкпар оюну болгондо былтыр Казакстанда, ошондо сиз дагы ошо катышып барып жүрдүңөр эле. Ошол жактан Кыргызстандын курама командасынын утулуп калышынын себеби эмнеде болду көкпөр боюнча? Себептерин бардыгы өзүңүздөргө белгилүү. Ал жерден көп казак туугандардын тарабынан нарушениялар болду. Ошол эле биз тартып жүргөн стандартный 35 килограммдык муляж деп туруп, салмагы андан бир кыйла оор болуп калды. Андан башка да себептери толтура мүчөсү менен утулуп калдык. Ошол утулуп калган өзүбүздүн тарткан, жеңилүү тарткан ызабызды быйыл ошо Норус турнирине жакшылап даярданып утуп туруп, көчмөндөрдө казактардан кайра ошол өчүбүздү өзүбүз алсак деген максатта быйыл ошон үчүн катуураак даярдык көрүп атабыз. Бөрү оюну негизи эле мындай акчаны чоң талап кылган спорттордун катарына киреби? Ооба. Эмнеси менен? Эң туура белгилеп кеттиңиз. Анткени бул башка спорттордон өзгөчөлөнгөнү, бул жерде ат менен бала бир эле бала болуп эсептелет, бирок аттардын бааларынын өсүп кеткенин өзүңүздөр көрүп атасыздар. Аттарды багуу, дарылоо, ошол командага дайындоо эле бул көп каражат талап кылат. Мисалы ушул Талас облусунда эң кымбат ат деп аталган эң мыкты ат деген баасы канча? Биздин командада Ахиллес деген атыбыз бар, өзүңүздөргө белгилүү болгон. Ошону биринчи көчмөндөрдөн кийин казак туугандар 60 000 долларга сурап келген. Бирок биз ал атты сатканга даяр эмеспиз, ал ат сатылбайт. Ошон үчүн баасы дагы толук билине элек. Мисалы айтып атасыңар, Норузда ошол эмеге барабыз, Норузда оюнга депчи. Ошол жакта ойногондо мисалы силердин бир команда барат да, Талас облусунанчы. Ошол бир команда барганда ошо канча ат болот? 12 ат болот. 12 аттын баасы канча? Ал жерде эң арзан 10 000 доллардан баштап 30 000 долларга чейин аттар бар. Ахиллести кошпогондо. Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат маегиңизге. Азыр Талас облусунда жүрөбүз, Талас шаарында Манас ортодо улак өтүп атат. Улакта бүгүн 8 команда беттешип, азыркы учурда Манас командасы менен Талас командасы ойноп, бүгүнкү жеңүүчү команда болуп Талас командасы болду. Алар бүгүн 4-1 эсебинде жеңишке жетти. Сиз оюндун эң лучший улакчысы болдуңуз да, эң мыкты улакчысы. Буга эмне түрткү болду сиздин мындай деңгээлге жетишке? Баары бир Алладан, кичинекейибизден бери улакчы алып ушинтип келе атабыз. Ошонун таасиринен кыш менен улак чаптык, ошонун баарын таасири менен ушинтип улакчы болдук. Негизи канчадан бери ушу ойноп келесиңер? 18 жаштан баштап эле ушундай чоң командаларга аралашып ойноп келе атабыз. Эмне түрткү болду ушу улак ойногонго? Улак ойногонго эми түрткү болгон себеби бул ата-энем чабан болчу, тоодо ошол жакта мал кайтарып жүрүп, ошентип тайсай кичинекейибизден үйрөтүп жүрүп улакчы болуп чоңойгонбуз. Келечекте максатыңар кандай болот? Эми келечекте буйрса алдыга койгон максатыбыз мына буйрса 12 бала ошол жерден түптөлүп, мына 2018-жылкы Норусга аттанып турабыз. Кудай буйрса Норуста чемпион болойлу деп ошол жерден ушунча элинден бат алып чыгып атабыз. Биздин ушул улуттук спорт оюнунда сизге эмнеси жагат улактын? Чыныгы кыргыздын ким экенин дагы билдирген оюн. Бул оюн ушундай кызыган кезде кыргыздар кандай жоокер калк болгонун, кыргыздар ушул аз болсо да ушундай кенендеген жерлерди тарыхта ээлегендигин тастыктаган оюн да. Бул абдан бул толкундата турган оюн. Мен ушул көкбөрүнү көргөндө кыргыз экениме сыймыктанам. Кыргыз экениме сыймыктанып, ушун бир сүйүп көргөн оюн бул. Урматтуу Sports KG долбоорунун көрүүчүлөрү,
Биз бүгүн Манас Ордодо турабыз. Манас Ордодо бүгүн жакшынакай өтө кызуу болгон оюн өттү улак боюнча. Бүгүн ошол Талас районунун Талас жаштары жеңишке жетти. Ошондой эле чоңдор арасында Талас районунун жаштары жеңишке жетти. Азыр майрамдап элдер тарап жаткан учур. Биздин Sports KG долбоорубуздун социалдык тармактагы баракчаларына жазылыңыздар жана биз менен ылайым болуңуздар.